Интернет желесинде акылыбызга азык болгон китеп баракчаларында кантип өзгөрүүнүн кумдан көп жолдору жазылган. Жок, биз ал жөнүндө кеп кылбайбыз. Интернеттеги бардык маалыматтар бизге асмандай ачык жана бекер. Келиңиздер, андан көрө бул жүйөлүү маселени башкача өңүттө карайбыз. Адамдар эмне үчүн өзгөрбөйт? Бир себеп. Жалгыз бири гана. Алар жетишинче өзгөрүүнү каалабайт. Билесиңерби? Бул кайрылуу мага бир окуяны эске салат. Бала жакын досунун үйүнө кирип, чөптүн үстүндө оорунун торуна оролгон кыңшылдаган итти байкайт. Бул көрүнүшкө боору ооруган досу саламын айтпай туруп, биринчи дароо "Эй, итиңе эмне болду?" Бул суроого адаттагыдай көрүнүшкө көнгөн досу көңүл бурба. Дагы тикенеге жатып алса керек да. Койчу, анда эмнеге турбайт? Билбейм. Балким ал тикенектен жетишинче оору сезбей жаткандыр. Дал ушул иттин абалындай биз билгендер бардыр, туурабы? Биз кол жардамын сунгубуз келет, бирок чынын айтканда, аларга бул тажрыйба керектей көрүнөт. Ким билет, алар тикенектен арылуунун ордуна ага баш калкалап жаткан артыгыраактыр. Демейде көпчүлүк адамдарды арылануунун ордуна "Жок, мен чыдайм" дейт. Эгерде тегерде байкасак, ыйга оролуп, жапа чегүү адамдарга ыңгайлуу жана оңой. Мына ошол себептен көпчүлүк адамдар өзгөрүүнү каалабайт. Ал эми бийиктикке, жарыктыкка болсо, кумурскача тынбаган аракет, жүрөк, күч, мээнет жана эрк керек.